Урматтуу туугандар, могу мусор сорттоочу жайда Бишкек парктын жанында турат. Ушуну Максатбек Шекербекович Сазыкулов 1-Май районунун акими болуп жүргөндө өкмөттөн бюджеттен 1 сом кетирбей жасаганда, башка мусорный площадкага караганда карасаңар таптаза бияка. Биякта атайын киши турат, баарын сорттоп турат. Мына кагазын кагаздай, бүт баарын татынакай кылып, баклажкасын баклажкасындай, татынакай момдай жасаган иштерин айтып берейин да. Правда, документи жок, мындай айткандачы, земля отвод архитектурадан отвод болуш керек, ошосу жок. А так аны эске албасак бүт баары жашнакай да. Могу жерде будкасы бар. Будкасы бияка ошо жана киши отурат да. Азыр суукта үшүп кеткенде ичине кирип жылынып отурат. Ушундай жакшы нерсе жасалып койгон. Ичинде даже келип тамеки чексең болот. Анда эки тамеки чеккен эки урнасы бар. Отургучтары бар дегендей. Мына ушуну өкмөттөн 1 сом кетирбей, жеке спонсорлук жардам менен Сазыкулов Максатбек Шекербекович жасаган. Ошо кишинин иштеп атканын кылып аткандарын айтып коюш керек да. Салам алейкум, урматтуу туугандар. Мен Советский Киевскийде остановкада турам. Бул жерге жана мен айтып аткан Сазыкулов Максатбек Шекербекович спонсорлук жардам таап, мэриянын бюджетинен 1 сом кетпестен ушул остановканы курду да. Мына ичинде жашнакай кофейнясы бар. Ичине кирип, мактан кофе ичсе болот да. Эми бекер оокат жок да, ошондуктан мындай айтканда ушул спонсорлор ушундай жерде сураган. Бирок ичине кирип жылынса болот. Жашнакай остановка, отура турган жери бар, шамалдан да калкалап турат. Так. Жашнакай. Катуу суукта үшүп кетсең, бияка кирип жылынасың. Мактан пирожкисин, майда чүйдөсүн алсаң болот. Зарядта алсаң болот, Бекерлеби зарядка? Жакшы төлөп атасыңарбы? Всё, мына келип, бул деле жакшы оокат да. Мунун баары спонсорлук жардам менен жасаса, келип өкмөттүн акчасынан 1 сом кетпестен ушундай ар бир остановканы жасасак жаман болобу. Рахмат силерге. Сазыкулов Максатбек Шекербекович. Ушундай иштерди көбүрөөк кылсаңыз